азан айтуунун башталуусу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага көчүп келип, Масжиди Набавиди кургандан кийин сахабалары менен кеңешти. Жамаат менен намаз окуганга кантип жыйналабыз, кантип топтолобуз. Кээ бир сахабалар ой берди, суур тартып, жөөттөр чакыргандай. Кээ бирлер болсо христиандар чакыргандай эмеси бар го, колокольчу. Кээ бирлер от менен ушундай ар кандай ойлор болду. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга бул жаккан жок. Ойлонуп келгенге мүмкүнчүлүк берди. Ойлонуп келгиле, карагыла, кандай кылабыз деп. Кетишти. Ошо түнү Hazret Umar разияллаху анхунун түшүнө дагы, Абдулла ибни Зайд ибни Абдурраб бунун дагы түшүнө азанды периште келип туруп бардык сөздөрүн айтып берди. Аллаху акбардан тартып акыркы калимага чейин бардык сөздөрүн айтып берди. Бул түш көргөн сахаба Абдулла ибни Зайд ибни Абдурраб жүгүрүп келди пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга, уйкудан туруп эле, тахажжуд убактысы болчу. Я Расулалла деп, түшүн айтып берейин деп, түшүн айтып берди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Билалды чакыргыла деди. Билал разияллаху анху келди. Ошондо багымдат намазга мынанын айткан сөзүн сен айткын деди. Анткени Билалдын үнү чырайлуу жана добушу бийик экен да. Ошон үчүн Билал айтсын деди. Билал разияллаху анху анан ушу Абдулла ибни Зайд ибни Абдуррабтын айткан сөздөрүн бардыгын анан Билал разияллаху анху биринчи жолу багымдат азанын айткан. Ал азанды угуп эле Умар разияллаху анху келди. Я Расулалла, мен да ушуну түшүмдө көрдүм деди. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды тастыктаганынан улам шариятыбызда мына ушу азан ибадаты кирип калды туугандар. Эми кыямат күнгө чейин мынакей азыр 14 кылымдан ашык болду. Бүткүл ааламда азан айтылат. 5 убакыт намазга азан айтылат. Бир жерде азыр пешимге азан айтсак, бир жерде асырга айтылып атат. Бир жерде куптанга айтылып атат. Бир жерде багымдатка айтылып атат. Ошентип 24 саат ааламдын жылуусуна карап туруп, мынакей азан айтылып атат. Ушунун бардыгынын собобу Абдулла ибни Зайд ибни Абдуррабка барып атат мынакей. Биринчи жолу багымдат намаздын азанына ас-салату хайру минан наум, намаз уйкудан жакшыраак деген сөздү Билал разияллаху анху кошуп айткан. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга жаккандагы ушул сөздү багымдат намаздын азанына калтырып кое бергиле деп уруксат берген туугандар. Пайгамбарыбыздын мужизасынан Hazret Umar разияллаху анхунун акысында дуа кылды. Ибн Мажада риваят келет, Айша радияллаху анха энебизден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде Hazret Умарга дуа кылды. Алла, Умар ибн Хаттабтын баласы Умар аркылуу исламга күч кубат бергин, иззат бергин деп. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын дуасы кабыл болуп, Алла Таала исламды күч кубат берди, ааламга таркатты. Hazret Умар разияллаху анхунун өтө чоң ошо себеп кылып, ушу киши Пайгамбарыбыз 10-чы хижриде өтсө, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху 2 жылдан ашыгыраак халифа болду. 13-чы хижриде Hazret Умар халифа болду 23-чы хижриге чейин. 10 жыл 6 ай халифа болуп турду. 10 жыл 6 ай. Мына хижри таквим деп коебуз. Хижри эсепти, ай эсебин эң биринчи Hazret Умар разияллаху анху жүргүзгөн. Мына Умар разияллаху анхунун Фарух деген лакабы бар. Ал кандай десеңиз, акыйкат менен хак менен батылды, жалган менен чындын ортосун ажыраткан, өтө адилеттүү, өтө таква, өтө батыр пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай халифасы болгон. Бир фарыз туурасында намазды таштоо. Жабир разияллаху анхудан риваят келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: намазды таштап кою
adamды kapırlıkka jakındatıp koyot. Kapırlıkka biriktiriп koyot деп айтып. Демек туғандар, намазды эч качан таштабашыбыз керек экен. Бул өтө коркунучтуу экен туғандар. Мынакей, бул хадис Муслим шарифте келет. Bir sünnet туурасында күн күркүрөгөндө чагылган жаркыраганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы. Tirmizi şerifte келет, İbni Umar radıyallahu anhudan rivayet, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күн күркүрөгөндө, şu çağılgan, jarkıldaganda dua kılat ele. Allahumma la taqtulna. Ya Allah, bizdi öldürmögün. Bi gadabik. Açuğundun sebebinen bizdi öldürmögün. Ve la tuhlikna bi adabik. Ve afina qabla dalik. Ya Allah, bizdi olak kılıp jok kılwagın. Jok kılwagın. Azabın menen jok kılwagın. Bundan aldın ele, bizge sak salamatçılık, afiyat bergin degen dua. Bir manilü amaldın fazileti torasında. Müslüman adamdın ayıbın jaşırı. Tabarani'de gelet. Abu Said Hudri radıyallahu anh'da rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kimde kim bir Müslüman adamdın ayıbın jaşırsa Allah Taala oşonun sebebinen anı beyişke girgizetti. Demek Müslüman adamdın ayıbın jaşırı Allah Taala alına da ayıbın bu dünyada da ahirette de jaşırat. Men satarallah Allah subhanahu men satara musliman satarahullah fid dunya vel ahire. Kim bir Müslümandan ayıbın jaşırsa Allah anın dünyadagi jana ahirettegi ayıbın jaşırıp koyot. Bir gün ötorasında jaman amaldın kesepeti. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytat. Qurgaqtıkta, suda, mındaç aytkanda bardık dünyada adamlardın jaman amalının sebebinen mına qanday degen jok bolular, buzukular, halakatlar bolup atat da. Uşunun bardığı adam balasının jaman amalının kesepetinden eken tuğandar. Emni üçün Allah Taala gebirinin jaman amalının jazasın gebirine uşu dünyada ele berip koyat eken. Emni üçün berip atat bunu? Bul jaman amallarından bir qaytarып eken. Jaman amallarından toba kılıp qaytarып eken, anı taşlayarып eken mi dep uşunday kılıp atat. Dünya turasında dünyanın jaşosu jalgan. Jalgan bu dünya jalgan dünyada koyabızga. Mınaki qanday deydi. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytat. Bu dünyanın jaşosu jalgandan başka eşteke edilemez deydi. Al degeni bu dünyanın qoğuzduğu adamdı aldap koyuyor degen. Qoğuzduğuna alek bolup ahiretten bekapar bolup ölümdü dağı, esep kitepti dağı, ahiretli dağı, Allah'ını da unutup kalganı, mana uşu aldap koygonu da. Mınaki jalgan dünya dep uşunu aytat tuğanlar. Ahiret turasında beyiştin daraktarından ün çıkat eken. Anday ündü bu dünyada hiç bir adam ukkan emes deydi da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, beyişte bir darak bolot deydi. Anın stvolda koyuyoruzga özümünde, özöktüğü. Anı altından bolat eken. Alemi butaktarı olsa jaşıl jauharlardan bolat eken. Andan uşunday bir şamal жүрgöndü ün çıkat eken. Al ündü bu dünyadagi adamlar ömürümde ukkan emes deydi. Uşunday jagımdı, uşunday tattуу, rahattуу ün eken. Anı bir dağı bul dünyada muzikant bu başkası çıkargan dağı emes, ukkan dağı emes deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din medisinasından Cebrail periştenin duası. Ayşe radıyallahu anha enemiz aytat. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bir jolu orup kaldı ele. Cebrail perişte gelip dem saldı deydi. Periştelerдің mırzası adam zattın mırzasına dem salıp atat. Peygamberlerdin mırzasına dem salıp atat. Gelip ne dep dem saldı? Bismillahi yubrik. ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين deydi. Muslim şerifte geletken ya Allah, Allah'ın atı menen Allah sizdi sakaytsın deydi. Cana Allah Taala her bir orudan sizge şifa versin. Her bir göralvagandığından şifa versin. Cana her bir göz vardın gözünen şifa versin deydi. Üç nersedен deydi. Orudan, göralvagandardın göralvagandığından,
gözü bарлардын жаман көзүнөн. Демек көз дагы туугандар, бул адамдын көз тиет деп коет го, бул бар нерсе. Ал айну хаккун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, бул көз тийүү бар деген бул. Бул көз тийүү бар нерсе. Ошондуктан көз тийгенде дагы дем салып жүрүш керек экен. Сөзсүз эле ол жыгылганда, же болбосо отравление болгондо, же болбосо андай эле эмес экен. Ал оору өзүнчө оору. Дененин оорусу болот, нафстин оорусу болот, рухтун оорусу болот. Нафсани, рухани, жисмани деп коет ооруларды. Эми мынакей көрө албагандардын дагы будан дагы сактаныш керек экен. Будан дагы Алла субханаху ва таала шифа берсин дейт. Анткени анын дагы сугу, анын дагы жамандыгы тиет экен да. Мынакей. Ушинтип Жабраил периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дуа кылып атат. Я Алла, Алла таала сизди сакайтсын деп атат. Алла таала сизге шифа берсин дейт. Ар бир оорудан шифа берсин. Ар бир көрө албагандардын жамандыгынан, кесепетинен шифа берсин. Ар бир көзү бардын жаман көзүнөн шифа берсин дейт мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын насааты Тирмизи шарифте келет. Абдулла ибн Аббас радıyallahu anhumadan риваят мынандай дейт. Пайгамбарыбыз айтат, береке тамактын ортосуна түшөт дейт. Силер четинен алып жегиле тамакты жегениңерди. Ортосунан алып жебегиле дейт. Мынакей, тамактын адеби, демек биз четинен бисмилла деп оң кол менен өзүбүздүн алдыбыздан жегенди пайгамбарыбыз үйрөткөн.